Айдоочуларга транспорт салыгын төлөтүү үчүн өткөрүп жаткан салык кызматынын бир күнү. Бул жолу мамлекеттик кызматтын өкүлдөрү Оштогу Масалиев проспектисинде болушту. Шаардык кызматтын өкүлү кезектеги унааны токтотуп, автоунаасынын салык төлөбөгөнүн сурады. Алып төлөнгөн да, терминалга төлөгөнлөрү да болуш. Бар информацияны ошол топтоп тапшырып, аппликацияны жабыштырып алсаңыздар, шуларды беспокоить этпейт да. Хорошо. Бул сыяктуу айдоочулардын салыгын төлөөнү талап кылган рейд күн сайын шаардын ар башка аймактарында өтүүдө. Текшерген учурда көпчүлүгү төлөгөнүн далилдеген салык кызматынын атайын наклейкасын көрсөтүп жатышты. Салык эрежеси боюнча салык төлөгөндөн кийин автоунаанын айнегине атайын наклейка жабыштыруу керек. Рейд учурунда салык инспектору дал ошол наклейка бар же жок экенин карап, андан соң гана унааны токтотот. Салык төлөбөгөн учурда айдоочуларга айып пул салынып да жатты. Жок, ол бул Прибалтикадан келди. Мына Прибалтикадан келгенде мына оформителдикына мынаны алып атканыңызда налог төлөдү айтат ошол жерде, на место. Налогту мынан кара. Биз налогту алдык. Эскертет олар. Кара. Чыгып кетип атканыңызда төлөп коюңуздар дейт. Төлөп кой деп айтты налог. 16-сында алыпсыздар. Айткан жок. Ошо да о жерде айтпайт да. Азыр айтат, ошол жерде биздин сотрудниктер ошол жерде бар, банк бар, ошол жерде төлөтөт. Билмексеңге салбаңыздар. Дайым жок, билмексең эмес. Эгерде биз 2 күн жүргөндө майлы эле, мойнуга 16-сында алыпсыздар, төлөп койсуңуздар керек эле. жок, биз эми Бир жума өтөт. Азыр бараң мына. 16. 16 алдык. Арка жүгүмө. Бир жума өтөт. Машинадан эми чек керек келди. Салык кызматынын айдоочуларга дагы бир жеңил шарты бар. Ал рейд учурунда туш келген айдоочулар дароо жакын жердеги банк кызматына барып, төлөп келүү менен айып пулдан бошой алат. Мындай айдоочулар көп болгону менен арасында төлөөгө мүмкүнчүлүгү жоктор дагы болот. Бирок ошого карабай салык кызматы автоунаа салыгы дээрлик аткарылып бүткөнүн кабарлады. Жалпысынан 6314 машина текшерүүгө алынды. Алардын 601-и ошол текшерген кезде биздин жакын жерлерде азыр биз мына жерде текшерип турабыз. Жолдун аркы бетинде мисалы банковский терминалдан төлөп келгенге мүмкүнчүлүк бар. Машинасын жылдыбай эле. Ошондой кылып мүмкүнчүлүктөрдү колдонушуп 601 адам ошол жерде эле чуркап барып төлөп келип, бизге салыктык жоопкерчилигин көрсөтүп, ары кеткенге мүмкүнчүлүк алышты. Алардын салыктын түшкөн суммасы 510.400 сомго туура келет. Ал эми 68 машинанын ошол кезде төлөөгө мүмкүнчүлүгү болбой, анан убагында ал салыкты төлөбөгөндүгү үчүн аларга протокол түзүлүп, ошол ар бирине азыр жеке тараптарга 1000 сомдон штраф салынат, айып пул. Автоунаага карата салык төлөөнү милдеттендирген рейд жыл аягына чейин уланат. Транспорт каражаттарына болгон салык анын кыймылдаткыч көлөмүнө жараша төлөнөт. Өткөн жылы 36 миллион сом план коюлса, быйыл 36 миллион 924 миң сом планга кирген. Азырынча анын 92% аткарылып бүттү. Арген Нуров, Азамат Кубатбек уулу, ТМЖ жаңылыктары.